Жүзүмдүн чирик оорулары. Саламатсыздарбы? Жүзүмдүн чирик оорулары эки түргө бөлүнөт. Жүзүмдүн боз чирик оорусу жана кара чирик оорусу. Бул эки оорууну тең козу карындар пайда кылат. Оору жукса чүндүн 80% жараксыз болуп калат. Ошондуктан алдын ала профобработка сөзсүз кылышыбыз керек. Ооруну байкоо. Оору жуккан жалбыракта тегерек тактар пайда болот. Диаметри 2-3 мм чейин. Бул оору көрүнүшү менен аидиумга окшоп кетет. Оору май-июнь айларында башталат. Эң коркунучтуусу боз чирик оорусу. Бул жүзүм бышуу учурунда, сактоо жана транспортировка учурунда да коркунуч туудурат. Оору 1 жылдык жаш бутактарда агыштайт. Ал эми жаз келери менен ойгонуп өсүмдүктөрдү каптай баштайт. Бул оору өзгөчө эрте жана орто сорттордогу жүзүмдөргө коркунуч туудурат. Ооруну жок кылыш үчүн профобработка жасап турушубуз керек. Ал үчүн Хорус, ВДГ, Скор, Инсегар препараттары жардам берет. Мындан сырткары органикалык препараттар фитоспорин, бактофит, триходермин, микосан да жардам берет. Саламатта калыңыздар. Каналга катталып, ой бөлүшүүнү унутпаңыздар.